Аялам көрсіз жылдысыз, алатоом көрсіз қырғызсыз. Ақ қалпақ киіп, тоң киіп, тоғылыды жүрген ең биік, түп қатам қырғызбыз деп, Қырғызстаныбызда сааттың жебесі 20:00. Демек, бұл жерде музыка телеканалында Музлайф программасы старт алуда. Бардыңыздарға ысық салам жолдайбыз. Урматтуу, ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарға албетте кутман кеч дейбиздагы бул учурда ар бириңиздерди экраныбызга жакыныраак чакырабыз. Ушул учурдан пайдаланып бүгүн 23 февралда жалпы Кыргызстандык бир тууган мырзаларыбызды чын жүрөгүбүздөн бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Келип келген майрамыңыздары кут болсун. Тегеле Кыргызстандын эр азамат жигиттери майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Албетте бүгүн ушул майрамдын урматына бизге студиябызга келген мыкты конокторубуз бар. Бүгүн сиздер үчүн, жалпыңыздар үчүн мыкты чыгармаларын арнап, албетте мыкты маек куруп берет деген ишеничтебиз. Аны эмесе уруксаты берсеңиздер, сахнабыздын төрүндө студиябыздан орнун конок алган. Бүгүн бизде Кыргыз эстрада жылдызы, аскер кызматкери, маданиятыбыздын мыкты кызматкери, дүркүргөн кол чабуулары менен сахнада Анара Жайлообаева. Кабыл алыңыздар сиздер үчүн. Өмүрүн арнаган, тагдырын байлаган, элим үчүн деп намыска бекем, ишенимди кара, гүл өмүрдү кура, жарашып мезгилиңдин шаңы менен. Өмүрүн арнаган, тагдырын байлаган, элим үчүн деп намыска бекем, ишенимди карап, гүл өмүрдү курат, жарашып мезгилиңдин шаңы менен. Желбиресин эркиндиктин байрагы, бүгүн бизде элибиздин майрамы, чын көңүлдөн жалындасын жүрөктөр, күлүп жайдары, желбиресин эркиндиктин байрагы, бүгүн бизде элибиздин майрамы, чын көңүлдөн жалындасын жүрөктөр, күлүп жайдары. Улуу көчтү улап, улан кызың турат, элим үчүн деп намыска бекем, ишенимди кара, гүл өмүрдү курат, жарашып мезгилиңдин шаңы менен. Желбиресин эркиндиктин байрагы, бүгүн бизде элибиздин майрамы, чын көңүлдөн жалындасын жүрөктөр, күлүп жайдары, желбиресин эркиндиктин байрагы, бүгүн бизде элибиздин майрамы, чын көңүлдөн жалындасын жүрөктөр, күлүп жайдары. Браво! Кол жабуулар болсун. Анара Жайлообаева. Саламатсызбы? Келиңиз. Бияка бизге чакыралым орунтардан. Урматтуу, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга келген коногубузду дагы көрүп алдыңыздар. Аны эмесе бул учурда сизди кош келдиңиз дейли. Албетте бүгүнкү майрамыңыз менен да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн бир гана жеке эле эме мырзалардын гана майрамы эмес, айымдардын дагы майрамы болуп эсептелинет. Кандайсыз? Саламатсызбы, өзүңүз жакшысызбы? Бийлегенде демейип калдыңыз окшойт бир аз, Жакшы. Маанайыңыз жакшыбы? Маанайым эң сонун бүгүн. Эң жакшы. Анда учурдан пайдаланып жалпы көрүп турган телекөрүүчүлөр менен амандашып алсаңыз болот. Биринчиден ушу сиздин студияңыздарга келгениме абдан кубанычтамын. Чакырганыңыздарга чоң рахмат.
жалпы кыргыз элинин мырзаларын жана мекен үчүн кызмат кылып жүргөн ушу мага окшогон айымдарды бүгүнкү ата мекенди коргоочулар күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздерге Кудайым күч кубат берсин демекчимин. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен дейм. Баракелде, эң сонун. Сиздин да майрамыңыз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Анан бүгүнкү майрам тууралуу албетте маегибизди баштайлы. Бүгүнкү күнүңүз эле кандай башталды? Майрам кандай башталды? Негизи эле бүгүнкү күн бул 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү биз үчүн өзгөчө күн. Эмнеге дегенде бул ата мекенди коргоочулар деп өзүнүн аты айтып тургандай эле ушул ата мекен коргоочулардын ошолорду эстей турган күн десем да болот да. Менин күнүм кантип башталды? Эртең менен таң атпай 6:30 мен жумушка келдим. 6:30. Андан генералдык штабта ушундай куттуктоолор 7:30да башталмак. Ошого барып ушу оркестрдин коштоосунда аяктан желек көтөрүп, андан кийин ушундай куттуктоолоруна өзүбүздүн оркестр менен оркестрде эмгектенем да. Анан ошол состав менен барып, баарыбыз ошо куттуктоолоруна ойноп, желекти көтөрүп кайра кайттык. Андан соң бир чакыруу болгон, ырдап бериңиз деп ошол жака барып, 9дарга барып ошо концертке катышып келдим. Андан соң өзүбүздө иш-чара өттү 11:00-да. Ага да катышып, ушундай күнүм ушундай өттү да бүгүнкү күнүм. Ооба. Майрам менен башталды. Жакшы. Дагы деле токтой элек, азыркы күнгө чейин ушундай майрам менен форманы чече элекмин бүгүнкү нерсе менен. Ушул бойдон эртеден 6:30 бери ушул бойдон жүрөсүз. Ушул бойдон жүрөм, ушул бойдон обед кылганга туура келди. Мындан башка дагы көп съемкаларга барып келдим. Бирок сиздер бул форма менен жүрүшкө көнүп калсаңыздар деле керек. Дененин баары көнүп деле калды. Ооба, көнүп калдык. Бул форманы кийиш абдан мен үчүн сыймык. Сыймык, мындай суроо болсунчу. Негизи эле ушул аскер кызматы болуп жүргөнүңүзгө, аскер кызматын өтөгөнүңүзгө канча жылдын жүзү болду? 18 жылдын жүзү болуптур. 18 жыл болду. Ооба, ушунча жыл өтүп кетиптир. Билинбестен эле. Убакыт учкан куш деген ушул экен. Өзүм дагы таң калып, ушунча жыл иштеп койгон турбаймынбы деп. 18 жылдын аралыгында азыр мен сизди карап отуруп, формаңыздарда төш белгилерди көрүп, аябай көзүм түштү. Ушул ордендер тууралуу, төш белгилери тууралуу сөз кыла кетсеңиз. Кайсыл жактан келди эле? Эмне белги? Биринчи эле мына Моореки орден тууралуу айткым келип атат. Бул маданияты мыкты кызматкери деп, күтүлбөгөн жерден келген мага эң чоң белек ушул болду да. Маданияты мыкты кызматкери. Ушунча жыл кызмат өтөп жүрүп, анан эч качан күткөн эмесмин. Мындай белек өзүнөн өзү келип калды. Ошол командачылыктан биздин үстүбүздө турган командирлерибиздин ушундай көрсөтмөсү менен ушул маданияттын мыкты кызматкери деген төш белги ыйгарышты. Ушул белги ушул. Андан кийинкиси? Булар болсо биз Орусия Федерациясына бир чоң иш-чарага катышкам, концертке. Ошондо орус ырларын аткарып берип, ушинтип анан ошолдо ушул төш белгини ыйгарышкан. Бул болсо айымдар конгресси бар. Роза Раджаевнанын атынан уюштурулган бир сонун айымдарды колдоо максатында уюштурулган иш-чарага барып ушундай медаль алгам. Мунун баары Улуттук гвардиянын бул могул төш белги Улуттук гвардиянын 30 жылдык мааракесинде алгам. 9-майда алгам. Ушундай болду. Бул кичинекей эле эмесин тактым, чынын айтсам. Баарын тагып алсам, мындай ыңгайсыздык жаратат экен. Ушундай шарт батпай калат баары. Анан ошондуктан кичине эле мындай аябай мындай өзүмө жаккан гана эмелерди, ордендерди тагып алдым. Өзгөчөлүктөрдү тагып алган экенсиз. Баракелди, эң сонун. Ооба эми 18 жылдан бери мындайча айтканда 20 жыл деп айтып койсок дагы болот да. Бул 20 жылга жакындап калыптырса, 20 жыл ичинде чындыгында төш белгилер батпай калган экен да. Анан дагы мындай суроо болсунчу, эгерде кайрадан мүмкүнчүлүк болсо, кайрадан мүмкүнчүлүк бериле турган болсо, дал ушул жоопкерчиликтүү оор жумушту кандай тандайт белеңиз? Тандамакмын. Кайра? Эмнеге дегенде ошо бала кезимде эле мындай жаштын тилегин берет деген чын эле окшойт. Ошо пилотка кийип алып башыма ошо сахнада ырдагым келип, ушундай ойлочу элем да, чындыгында. Элестетчүмүн. Анан эмнегедир эле ушинтип пилотка кийип алып ырдап калдым. Ушул эле кесипти тандамакмын. Кайрадан эле. Бул кесип эмнеси менен сизге көбүрөөк жакыныраак жан дүйнөңүзгө? Негизи башында түшүнгөн жокмун, чынын айтайын. Аябай прям мен берилип, ушул жумушка келем деп дегдеп келген жокмун. Жөндөн туруп эле ушул Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайда окуп жүрчүмүн. Өзүм кларнет деген аспапта ойнойм. Анан ушул баягы музыканттарды чогултуп жүрүптүр аскердик оркестрга.
ошол аскердик оркестрдин дирижеру Муминов деген бар эле подполковник. Ошол агабыз бизде ошо музыканттарды чогултуп жүрүп ошол жака ошол адамдын чакыруусу менен барып калгам да. 2006-жылдары. 2006-жылдары. Ошентип барып калып, анан ошол жакта оркестрдин составында мен дагы кошулуп, ойноп, ошол жакта кызмат өтүп келем ушунгө чейин. Жакшы. Үй бүлөлүк тууралуу дагы бир аз маяккала кетели. Үй бүлөңүздө канча уулуңуз бар, канча кызыңыз бар? Үй бүлөмдө бир кыз, 2 уулдун энесимин. 3 баланын. 3 баланын. 3 балаңыз ушул кыздарыңыз, уулдарыңыз сиздин жолуңузду аркалашын каалайт белеңиз? Аркалашын каалайм, бирок эч кимиси андай эмес. Азыркы балдар башкача экен. Табити башкача болот. Табити башкача экен десем болот. Баягы биз муну танда деп биздин аталарыбыз, апаларыбыз айтса макул деп биз ушинтип, мисалы көпчүлүк ушундай болот го мурункуда, анан мурунку жашоодо эмедечи, учурда. Анан азыркы жаштар, азыркы балдар, жаш муун башкача. Мен блогер болом дейт, мен ушу тил үйрөнөм, чет мамлекетке кетем. Мен балдарымдын максаты ошондой эле. Азыркы учурда кызым 18 жашка чыгып калды. Анан Кореяга кетем деп, ушу корей тилин окуп, ошол жака даярданып жатат. Буюрса узатабыз жакында деп турабыз. Кызыңыз? Кызымды, болосун. Уулдарыңыз эмнеге шыктуураак болуп атат балдарыңыз? Уулдарым бирөөсү кичинекей спорт менен машыгат, эркин күрөш менен. Азыр чемпион болуп, жакшы мындай эмелерди көрсөтүп жатат. Алдыңкы орундарды ээлеп келатат. Ортоңку уулум болсо, анын кызыгуусун жакшы билбейм. Блогер болом дегендей кылып эле телефон менен отуруп атат, анан көрөбүз убагында. Түшүнүктүү. Деп ойлойм. Жакшы, өзүлөрүнүн да кесибине буюрса алдыңкы убактарда көрөбүз. Анан албетте чыгармачылыгыңыз тууралуу да сүйлөшө кетели. Мен соц тармактардан карасам, Instagram баракчаңыздарда жашылык тойлордо кызмат кылат экенсиз. Кайсыл жагы азыркы учурда чыгармалар даярдап атасызбы дагы? Кандай чыгармалар бар? Кандай болуп атат бул жагы? Негизи чыгармачылыкта өзүм музыкантмын, анан негизи ырдач эмесмин. Бирок ырдаганды ар бир музыкант, ар бир музыка дүйнөсүндө жүргөн адам жактырат да. Баары жан дүйнөсүндө жашайт. Ошол сыяктуу эле мен дагы баягы музыкант болуп жүрүп, өзүмдүн ошол оркестрде кызмат кылып жүрүп, анан биздин жумушта Улуттук гвардияда ошол баягы музыкалык иш-чараларды, концерттерди биз уюштурабыз да. Анан ошол жака ырдаганга туура келип калат да. Көп учурда ырчыларды чакырып калабыз же ырчылар келбей калат, ошондой моменттерди көрүп калып, анан эмнеге мен ырдабай жүрөм? Ырдайын мен деле. Ой пайда болду. Деп ушундай ой пайда болуп, анан мен деле бул ырдай алам да, муну унута алам да деп жүрүп, анан кийин ыр чөйрөсүнө аралашканыма чынын айтсам 2 эле жыл болуп атат. Бирок ошол аралыкта 2 клип чыгардым. Буюрса, анан биринчи клип сиздердин каналдан кетип жатат, көрүп жатасыздар. Анан ошонтип эле эми жакынкы арадагы пландар болсо, план көп болот экен, бирок ишке ашырыш кичине кыйын. Кыйын эмес. Каалоо болсо, аракет болсо баары болот экен жашоодо. Мен кыйын деп жүргөн нерселерди акырындык менен кылып келатам да, өзүм мындай кол жеткис нерселер деп ойлочумун да, ушул өзүм кылып аткан азыркы нерселер. Бирок ошонун баары акырындык менен келатат. Бирок убакыт керек экен. Убакыт, аракет. Каалоо. Каалоо керек. Ушулар. Баракелде. Буюрса баары болот деп ойлойм. Жакшы, эң сонун сиз менен сүйлөшүп отуруп, тактык сүйлөгөнүңүз мага абдан жагып отурат. 23 февраль бүгүнкү майрамга карата ушул буга чейин эми мынакей аскер кызматкер болуп жүрөсүз, аскер кызматкерин өтөп жүрөсүз. Анан ушул 23 февралга карата ушул майрам менен байланыштуу мындай бир кызыктуу окуялар болду эле. Ушул 23 февралга байланыштуу. Кызыктуу окуялар 23 февралдабы? Бул күнү болгон жок, бирок бул учурга аябай даярданабыз да биз. Эчтекени унутуп калбаганга, эчтекени мындай кынтыксыз жасаганга аракет кылабыз да. Анткени бул биздин күн. Бул күнү бизде аябай жоопкерчилик көп. Баардык нерсенин баары биздин мойнубузга жүктөлгөн. Анан башка күндөрү кандай кызыктуу окуялар болду? Мен жумушка жаңы келгендеги аскер кызматчысы болуп, аскер кызматына кирем деп баргандагы окуяны айтып бергим келип атат сиздерге. Макул, келиңиз. Анда жаш кез, жашсың, анан баягы аскер бөлүккө андай кыска кийинип, ондай сөйкөлөр тагын алып барганга болбойт экен да. Мен деле азыр байкадыңызбы? Сөйкөмөн бери, чачыман бери, баардыгы ушундай да. Бул форманы
кийип жүргөндөн кийин ошого жараша мамиле кылыш керек экен. Бул абдан чоң жоопкерчилик да. Анан мен жумушка чакырганда ошол аскер бөлүккө барып алгандагы абалымды азыр эстесем уялам, чындыгында. Анткени ал жакта көпчүлүк эмес, 99% мырзалар да. Ошондуктан аларга көңүл бурдуруп, антип кийинип барбаш керек экен да. Ошол кезимдеги кийингенимди эстесем, азыр чындыгында уялам, аны кайталабаганга аракет кылам азыр. Ушундай тыкан кийингенге аракет кылам. Гражданкада деп коебузго, сыртта жүргөндө каалагандай. Жакшы. Урматтуу, ардактуу телекөрүүчүлөр, бул учурда сиздерге бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берилип турабыз. Биздин келген коногубузга Анар айым өзүңүздөрдүн бир кандай кызыктуу суроолоруңуздар болсо, мен түз эфир сиздерге түзүп берейин. Жана ошондой эле жөн гана суроо бербестен өзүңүздөрдүн бир жандуу үйүңүздөрдөн чыккан жагымдуу, бир жандуу, жакшы бир мындай каалоо тилектериңиздер болсо айта кетсеңиздер болот. Жакшы суроого жана жакшы каалоо тилекке албетте музыка телеканалынын атынан бизден сиздерге бир жакшы бир белек болсун. Мен белекти ойлонуп турайын. Биздин байланыш телефондорубуз төмөндөгүдө жазылып тургандай 39 21 83 39 20 64 кыска номерлерин териңиздер дагы. Азыркы учурда биздин линиялар бош. Дароо чалып эле бизге түз эфирге чыксаңыздар болот. Андыктан чамданыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чыгармачылык деп калдык. Эми чыгармачылыктан албетте мен мындай да бир кыскача суроо болсун. Азыркы өсүп келаткан жаш муундарды да көрүп атасыз. Жаш балдарды, жаш кыздарды, анча-мынча чектенчип кеткендер дагы болот. Аларды байкайбыз. Анан сиздин кеңешиңиз барбы? Ушу жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Балдарга, кыздарга өзүңүздүн көз карашыңыз менен. Мен баягы көбүнчөсү улуу муундар жаш муунду күнөөлөп жатып калышат да. Мен ойлойм, азыр замандын талабына жараша деп ойлойм. Ооба, чектен чыккандар бар, бирок ар кимдин өзүнүн тарбиясынан, чөйрөсүнөн, жүрүм турумунан го деп ойлойм. Бирок азыр менин оюмча жаштар башкача. Бурдагыдай ичкилик ичпейт. Биздин бала кезде чындыгын ачык эле айтыш керек. Башкача болчу. Ичимдик аябай көп колдончу, өзүңүз билет болушуңуз керек. Анан азыркы жаштарга мен наоборот суктанам. Эмне дегенде бизде аскер бөлүктө жоокерлер бар да, жаш жоокерлер бар. Анан ошолорду көрүп, менин билбеген нерсем көп турбайбы деп ошол жоокерлерден сабак алган учурлар көп болот, кеңеш алган учурлар көп болот да. Алар абдан билимдүү азыр. Жаштар. Чектен чыкканы бар, бирок негизи биздин учурга караганда мындай башкача муун эсип келатат да. Өзүмдүн балдарыма деле салыштырсам, алар биз билбеген нерселердин баарын билет. Кызыман кеңеш алам мен. Муну кандай кылсам болот? Мисалы биз телефонду уюлдук не деп коет? Уюлдук телефонду көтөргөндү дагы мындай жакшы өздөштүрө албаптырбыз. Азыркы замандын талабы ошол экен да. Ошону да айткым келет. Абдан менин оюм боюнча жакшы бир өзгөчө муун өсүп келатат. Туура, мен сизге кошулам. Чындыгында азыркы жаш төрөлүп аткан нарселер керек болсо төрөлүп атканда телефон менен төрөлгөндөй эле сезилип берет мага. Мындай дароо эле колуна телефон кармап. Бирок телефонду чектеп берсең, аябай мындай жакшы болот да. Ата-эне тарабынан көзөмөлдөп, бирок чектеп колдонсо, балдар көп жакшы нерсе алат го деп ойлойм да, чектеп, өздөрүнө гана ылайыктуу нерсени. Үйдө сиздин өзүңүздүн 3 балаңыз бар экен. Кандайдыр мындай тартиптер барбы? Өзүңүз койгон тартиптер үйдө момдай болуш керек деген. Эми өзүңүз аскер кызматка болгондон кийин сурооңузду түшүнүп атам. Бардык эфирден эле ушундай суроолор берип калышат. Өзүңүз аскер кызматкерсиз, анан сиз аябай катуу болушуңуз керек. Жок, андай эмес. Ээн эркин. Аябай ээн эркин. Эмнеге дегенде, мен ата-энем деле өзүмдү бала кезимде аябай мындай эркин өстүргөн экен. Аябай эркин өстүргөн деп да айта алам. Оюбузга койгон, анан ишенген. Силерге ишенем, жаман адам болбойсуңар, бирок өзүңөр калганды кылгыла деген. Бүттү. Ошол эле ата-энеңдин ишеничин карап туруп, сен эч нерсе жаман нерсе кыла албайсың. Жоопкерчилик илинет да. Анан мен деле балдарыма ушундай тактика үйдө. Мен силерге ишенем, силер кыйынсыңар. Силер менин оң канатым, сол канатым. Кеттик алдыга. Баракелде, сону жакшы экен. Анарайым, мен бул учурдан сизге пайдаланып эркин микрофон бере эле, жалпы көрүп турган телекөрүүчүлөргө кайрылып алсаңыз болот. Акыл, чоң рахмат. Негизи бул жашоодо тынчтык керек да. Тынчтык болбосо эч бир нерсе болбойт. Деги эле ушу Кыргызстанда
анын ичинен баардык дүйнө жүзүндө тынчтык болушун биринчиден каалайм. Биз аскер кызматкерлери элибиздин тынчтыгын, бейпилчилигин камсыздоо үчүн кызмат кылып келебиз. Ошол тынчтык мекенинде орносо дейм. Андан кийин ар бир мырзага, ар бир инсанга, аскер кызматкерлерине, мекен коргоочуларына ден соолук каалайм. Ден соолук болбосо эч нерсе болбойт. Анан өмүр кыска, бири бирибизди сыйлайлы. Сүйөлү, сүйүү бар, жашоо бар. Баракелде. Байрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Сиздин да бүгүнкү байрамыңыз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Жумушуңузга чоң ийгилик, мындай албан ийгиликтер болсун дейли. Үй бүлөлүк бакыт албетте сөз берди. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бул учурда биз эфирди улантабыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бул учурда биздин эфирибизди дагы улантабыз. Биздин катарыбызда толуктап бүгүнкү майрамдын урматына келген катарыбызда сонун меймандар, сонун конокторубуз бар. Бул мырзалар кирип келгенде биздин студиябыздын ичинде эмнегедир мага дем алганга калбай кетти, билем айтор өсүрдүү, күчтүү, айбаттуу кыргызымдын мыкты жигиттери келип турган учурум. Урматтуу ардактуу телегөрүүчүлөр, анда эмесе тааныштырып турган болсок, бүгүн биздин студиябыздын коногу кайтаруу жана конвой департаментинин взвод командири лейтенант Тешебаев Бердиярбек Махаматович. Жана ошондой эле катардагы жокейлер Шабданов Алибек, Замирбек уулу Жеңишбек. Ассаламу алейкум. Кош келиңиздер. Кандайсыздар? Майрамыңыздар менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Манай жакшыбы? Сиздер менен сүйлөшүү бир аз кыйыныраак болобу дегендей. Жакшысыздарбы? Майрам жакшыбы? Кандай башталды бүгүнкү майрамыңыздар? Негизинен майрамдык маанай жакшы. Бизде дагы ишемби, жекшемби күндөрү ушул жалпы өздүк курам үчүн майрамдык маанай тартуулап жеке концерттерди уюштурганбыз. Буюрса ошол ишемби, жекшемби күндөн бери уланып келатат ушул нерсечи. Эң башкысы маанай жакшы. Бүгүнкү эртең мененки саат канчадан башталды майрам ошондо? Бүгүн адаттагыдай эле негизи биздин аскер кызматкерлеринин негизги жашоосу кызмат, күчү менен кызмат болгондуктан көпчүлүк өздүк курамдын көпчүлүк бөлүгү күчү менен кызматка кетишти. Анан мүмкүнчүлүк болгончо калгандарына ушул иш-чараларды уюштурдук. Баракелде, жакшы. Бүгүн албетте үчөөңүздөр жөн гана келбестен колуңуздарга мынакей аккордеон, гитаранын коштоосунда мыкты чыгармаларды даярдап келген экенсиздер. Бул службада жүргөн, аскер кызматкеринде жүргөн мелсандардын чыгармаларын биз бир гана соц тармактардан, телевизорлордон көрчү элек. Бүгүн мен ойлойм ушу сиздердин жан дүйнөңүздөр менен угабыз деп. Маанай жакшыбы барды? Сизде? Буюрса жакшы. Сиздер командир болосуз бияктан, эки жактан. Бул жакка биз ошол ант берип аземине келгенге чейин азыркы учурга чейин ушу тарбиялап, аскердик сапка кошуп дегендейчи. Ушул буюрса кетерине аз убакыт, аз саналуу күндөр калды. Буюрса алдында жакшы үйлөрүнө эсен-аман узатып алалы деген ойлорубуз бар. Катардагы жокейлердин уже кызматы бүтүп баштады уже. Кызматы бүтүп. Канча болуп калды уже убактыңыздар ошондо? Канча калды кетериңиздерге? Өзүңүздөрдүн оозуңуздон канча күн калды? Убакыт санап, минута санап калсаңыздар керек, Негизи бул мындай деп коет го, армейский прикол деп коет. Ошондой эле күн санап калабыз аягына жеткендейчи, мынча күнүм калды, тигинче күнүм калды. Азыркы учурда менин 35 күнүм калды. 35 күнүңүз калды. Сиздики? Мен булардан кеч келгем, күзгү призывдун. Кетерим эми келгенине 5 ай болду. 5 айдан соң түзүү бүгүн болду. Дагы 7 айым бар. Дагы 7 айыңыз бар. Дагы 7 ай бар экен да. Сизге көп бар экен да дагы. Жакшы. Сиздин өзүңүздүн жүргөн канча болду бул аскер кызматкеринде болуп? Негизи ушул мен деле кайтаруу жана конвой департаментинде Жалал Абад облусунда кызмат өтөгөм. Жалал Абад облусунда. Жалал Абад облусунда анан ушул кызмат, аскердик кызмат жашоосуна жаштыктан кыялдангандыктан ушул кесипти аркалаганга жана ойлогон ойдо кыстаган турмуш жашайт дегендей ушул кесипке келип калдык. Буюрса 5-6 ай болуп калды жумушка киргенибизге. 5-6 ай. Жумушта аркалабызганыбызга. 5-6 айдын ичинде эмне гана күндөр өтпөдү дейсиз? Өзүңүздүн кызматыңыз жагабы өзүңүзгө, жумушуңуз? Эми ар бир негизи
мекенди коргоо бул ыймандан деп коет да. Ооба. Ошол себептен бизде ата энебиз, бир туугандарыбыз ушул түнкү уйкусунда бизди коргоп атат, бизди бар, алар бар деп сыймыктангандыктан ушул азыркы аткарып аткан жумушубузду сыймыктанбай кое албайбыз. Баракелде. Мындай башынан баштап таанышталычы. Кайсыл жердин кулунда болосуздар сиздер ошондо? Мен Баткен облусунун Кадамжа районунун Халмион айылы өкмөтүнүн Чекелик айылынын туулуп өскөм. 2000-жылы 20-декабрда. Баракелде. Сиз? Мен Жалал Абад областына караштуу Ак Сай районунун Кара Суу айылынан. Кара Суу. Сиз? Мен да Жалал Абад областына караштуу Алабык районунун Сартал айылынан болом. Сартал айылы. Баракелдеңиз кунум. Азыркы учурда үйдөгүлөрдөн бирөө жарым көрүп атабы бизди түз эфирде отурганыңыздарды? Буюрса. Маалымат бердиңиздер беле, бүгүн биз саат 8:30 түз эфирге чыгабыз Улут телеканалында деп. Айттыңыздар беле же өзүңүздөр эле урурган бойдон эле келе бердиңиздерби? Ушул жокерлердин ата энелерине кабар бергенге Кудай буюрса жетишип калдык. Мисалы жеке эле армияда эмес, ушул түз эфирден уулун көргөн ар бир ата эне суктанбай койбойт болуш керек деп кабар бергенбиз албетте. Азыркы учурда ошондо үйдөгүлөр көрүп тургандай, көрүп турат. Анда учурдан пайдаланып мүмкүн үйдөгүлөргө бир туугандарга бир салам жолдоп койсок, майрам менен куттуктап койсок кандай болот? Келиңиздер, сонун мүмкүнчүлүк түзүп берейинчи мына. Камераны карап куттуктап койсоңуздар бир сыймыктануу менен. Анда өзүбүз бир куплет ыр менен коштоп айтып кетейин. Өркүндөп өсө берген Кыргызстан, бүт дүйнөгө атың чыксын булган бастан, Манас атам, Бакай абам колдоп бизди, өлбөс өчпөс из калтырып чексиз дастан. Демекчи, урматтуу биздин мекен коргоочулары, сиздерди 23 февраль жалпы ата мекенди коргоочулар күнү менен чын дилимден куттуктайм. Үй бүлөңүздөр менен тынчтыкта, аманчылыкта өмүр сүрөриңиздер. Ушул учурдан пайдаланып ар бир ниет кылып тутуп аткан орозоңуздарда кабыл болсун. Үй бүлөңүздөргө тынчтыкты, аманчылыкты, бейкуттукту каалайм. Баракелде. Дал ушундай керемет сонун саптардан кийин бир жагымдуу чыгарма менен коштоп койсок кандай дейсиздер? Даярбызбы? Бир жагымдуу чыгарма сурасак сиздерден, Келиңиздер. Кайсы чыгарманы аткарып бересиздер? Менесе мен азыркы аткара турган чыгармам Жолдошбек Мамажановдон Жазым келчи деген чыгармасы. Баракелде. Азыр даярданып турмуз. Ага чейин бизде телефон чалуулары бар экен, сиздерге телефон чалып атышат, Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Урматтуу көрүүчү, кетип калды окшойт анда. Бир аздан кийин кайра байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге чалуулар келип атканда мүмкүн болушунча сыналыгыдан телевизордон алысыраак туруп чалыңыздар. Жана албетте бирдиңиздерди карап койсоңуздар дагы болот. Келиңиздер анда эмесе, жагымдуу чыгарма болсун. Кайдан жүрүп сага кабылдым, кар бетинде барбы жалыным, жан бербетип жумшак күлгөнүм, жарыгыбы аткан таңымдын, жан бербетип жумшак күлгөнүм, жарыгыбы аткан таңымдын. Кылдырасың неге мынчалык, кирпигиңден сырдуу нур тамып, жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач, жадырасың жазым тынч
чалып жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач жадырасың жазыңдын чалып кылдырасың мага мынчалык кирпигиңден сырдуу нур тамып жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач жадырасың жазым тынчалып жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач жадырасың жазым тынчалып жадырасың жазым тынчалып Баракелді қол чабуулар болсын. Қатырақ эле бир қол чабып коңуздарчы. Кереметтин. Сонун Акажонун коштосунда бир сонун чыгарма болду. Ар бир нерсе негизи жуу менен болуш керек дейт, туурабы? Эми гитара менен да бир жагымдуу чыгарма окусак. Уруксаат болсо, мүмкүнчүлүк болсо келиңиз, Мен ойлодум эле сиздер экөөңүздөр чогуу бир дуэт кылыр дейбиздер го деп көрсө, өзүнчө турбайбы? Өзүнчө. Мен кесиптеш жана калемдеш агаларымдын чыгармалары болсун. Токтосун Садиевдин айткым келет деген чыгармасы. Баракелде, азыр даярданып туруңуз. Бизде телефон чалуулар бар экен, ага чейин кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатчылык. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Кутман кечиңер менен балдарым, мен жерди көрүп атам. Могу аскерде турган могу балдарды апта мен ыраазымын да. Бул аккордеон кармап гитара чертоткан балдарды эртең менен да көрдүм эле. Ушул солдат балдардын жөн эле службасында ийгилик эмес, дагы ырдап, таланттарын ашырып, жакшы окуу жайларга тапшырып, чоң-чоң филармонияларда ырдаган балдар болсун. Баракелде. Жакшы. Кайсыл жактан чалып атасыз, апа? Мен Сокулуктан чалып атам. Сокулукта. Атыңыз ким? Анан кийин бул балдарымды айта билем да, элди жерди коргоп, монтуп служба кылып атат. Силерден айланайын. Элди жерди коргоп жүргөн силерден айланайын да, силер бар биз тынчыктап атабыз. Элибизде тынчтык болуп атат. Анан мен өзүм да жолдошум Афган согушунун ардагери. Баракелде. Мен ошондуктан анан мен силерди жакшы түшүнөм да, балдарым. Анан силер эми тынчтыкта жакшы служба кылып атпайсыңар. А менин жолдошум Афган согушунун ардагери. Анан менин жолдошумдун бүрсүгүн 25-де туулган күнү эле. Ошолорго арнап ырдап коесуңар, балдарым. Ай, баракелде. Атыңыз ким, апа? Үмөткулова Турдукан, Сокулуктан. Турдукан апа, Ооба. Баракелде, апа. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун. Өмүрлүк жолдошун арнап бир чыгарма арнап бересиздер деп суранып атат. Азыркы чыгарманы ушу жолдошун арнап берет окшойсуз, мүмкүнчүлүк болсо. Арнайдан да. Айткым келет деген чыгарма. Баракелде. Жүрөгүң күн, жаның балдай, жүргөнүмдө жалын жанбай, багытымды сага бурдум, бакытыма кабылгандай, ичимдеги сүйүү жанат, эңсегеним табылгандай. Ашык элем байкабадың, аны кантип айта аламын, сүйүндүргөн карашыңды кайталадым. Карагым ай кара жаным, кандай сонун караганың, айткым келет ак сүйүмдүм сага барын. Сен да мага үндөбөдүң, мен да сага сүйлөбөдүм. Садагам ай сага жетпей, саналарга сүрөлөмүн, муңга батып
жүрөк ашык мурда мындай сүйбөгөнмүн. Ашык элем байкабадым, аны кантип айта аламын. Сүйүндүргөн карашыңды кайталадым. Эй карагым, ай кара жаным, кандай сонун караганың. Айткым келет ак сүйүмдүн сага барын. Айткым келет ак сүйүмдүн сага барын. Баракелде. Шындығында мен тоқтатпайларда төріп келді еле, бирок айла жоқ тоқтатқанға тура келді ошойт. Талант қыздар ташқындай берсін дейлі. Атайын алтындай уақытыңыздарды қиып келіп беріңіздерге чоң рахмат. Қырғыз ели үшін, қырғыз жер үшін тикеңіздерден тик тұрып қызмат қылып жүре беріңіздер. Шындығында қырғыз елі тынч ұйқыда уктап атканда сіздер тикеңіздерден тик тұрып күні түні дебестен қызмат қылып жүрөсүздөр. Ошондуктан Кудайым бир гана сиздерди асмандан жерден келген бөйдө урустан өз сактап, денсаулык берсин сиздерге. Иштеген ишиңиздерге ийгилик болсун дейлим. Sensin günönün, seni kantip süyböйүн. Асабам кармаган аргачан эй биктиктен эч түшпөсүн. Ала тоң гүлдөр күндөй жаркырап, бакыттар тула кут ырыскы бер, кутман калкыма. Кыргыз эстрада жылдызы Үмүтай Абдышева баракелди кол чабуулар болсун. Келиңиз Үмүтай. Биздин орунтарга чакыралы. Ардактуу, сүйүктүү биздин теле көрүүчүлөр, жалпыңыздарды экранга чакыраналы. Бул учурда биздин катарыбызды толуктап келген ырчым айымызды көрүп турасыздар өзүңүздөр. Кыргыз эстрада жылдызы, маданиятыбыздын мыкты кызматкери, ажарлуу айым Үмүтай Абдышева бүгүн бизде конокто. Саламетсизби? Арбаңыздар. Кандайсыз? Жакшы, абдан сонун. Амандашып алалы. Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен
ушул толкундан көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Анткени ушундай биздин өзгөчө күнү, өзгөчө эфир болот деген ишеничтемин. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Аз убакыт болсо да, бирок ошол аз убакытты бир чоңураак кылып сонун бир нерсе көрүп алалы. Туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин келген коногубузду көрдүңүздөр. Кызыктуу суроолор болсо чалыңыздар. Телефондор бош 39 21 83 39 20 64 кыска номерларын териңиздер. Дагы чалып атканда сураныч, урматтуу кыргызстандык жарандар, бирдиңиздерди карап чалып коюңуздарчы. Биздин линияга жетпей калып атасыздар. Жакшы, кызыктуу суроолорго жана албетте каалоо тилектерге Үмүт айымдан жана менден белек болсунчу. Мейли. Абдан баалуу белек. Сонун белек болсун дейли. Кандайсыз? Анткени менин эң эле байлыгым казынам ырым да, туурабы? Ошолорду бергенге даярбыз анда. Конечно, мен да кошулам ушул жакка сразу. Жакшы, маанай жакшы. Абдан сонун. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Албетте бул майрам бир гана чындыгында мырзаларга тиешелүү эме, мырзаларга гана эмес, айымдарга дагы майрам, туурабы? Туура айтасыз. Бүгүн ошол өзгөчө биздин кайраттуу, эрктүү эрлердин майрамы. Анан албетте алардын артында тылда аял заты турган. Ушундай тынч күнгө, көк асманга жеткирген ушул албетте биздин ардагерлер. Андыктан ушул убакыттан пайдаланып жалпы ардагерлерге терең таазим этем. Силер болбосоңуздар мындай тынч өлкөдө жашабайт элек. Азырда болсо биздин тынч уктап жатканыбыз, урматтуу чек арачылар, сиздердин урматыңыздар, сиздердин эмгегиңиздер менен келип аткан тынчтык. Ооба, сиздер болбосоңуздар биз ушул жерде отурбайт элек дейбиз, туурабы? Жакшы, майрам жакшы болду. Кандай башталды майрам бүгүнкү? Кайсыл жактан башталды, ошондон баштайлычы? Биздики деген бүгүн эле эмес, мындан бир апта мурун эле башталган. Себеп дегенде биздин кызматыбыз Кыргыз улуттук манас театрынын жалпы өнөрпоздору менен биз Баткенди көздөй аттанганбыз. Ошол Баткенден биздин тажик чек арасында турган коргоочу аскерлердин урматы үчүн биз гастроль кылып концерт койдук ар бир заставага. Бир күндө 2ден концерт коюп аттык. Алардын ушунчалык кайраттуулугуна баа бердик, токтоолугуна, сабырдуулугуна, баягы чыныгы эрлер экенине баа бердик. Буга чейин аскерлерге анчейин көңүл бурбаптырмын. Өзүм деле иштеп калгам ички аскер бөлүгүндө, бирок аларды бир кандайча башкача ойлочумун, бирок ушул жолу абдан мен урматым, сыйым көбөйдү десем болот. Анткени ошол жерде заставанын ичинде жатаканада жүрсө дагы ушундай бажырайган гүлдөрдү алып даярданышып, ар бир ырдаганыбызда колдорун чаап, кошулуп, ырдап, ушундай шаңга бөлөштү. Мындай карапайым элге ырдаган бөлөк, ал эми аскерлерге өнөр тартуулаган такыр бөлөк сезим калтырды да. Анткени сахнадан чыкканда эле сахнадан түшкүн келбей кайра ырдачу абалга жеткирип коюшту. Ушунчалык мындай патриот экенине баа бердим да. Мисалы эстрадалык ырларга анчейин көңүл бөлбөй, комуз менен акындар чыкканда, кыргыздын фольклордук ырчылары чыкканда абдан колдоп атышты. Демек, булардын жүрөгүндө ушунчалык кыргыз деген дух бар экен. Баракелден жакшы. Ошондо сиздердин гастролуңуздар туптара бир апта боламды, бир жума. Бир аптага жеткен жок, бирок 4-5 күн болдук. Ошол эле учурда Баткен жергесинде. Биринчи ошол Разаков шаарынан баштаганбыз, маданият үйүндө болду. Ал жака Сүлүктөдөн жана башка заставалардан келишти. Андан кийин ошол атайын аскерлер жүргөн унаа менен ошол сезүү үчүн да, мындай кандай жүрүшөт экен, бул согуш талаасында кандай унаа менен жүрүшөт, кандай ошол унаалар менен жүрүп аттык. Баягы жолдордун абалына карабай, анан ушунчалык биз алдыда отурдук, эркектерибиз ушу артта атайын отурушту да. Ушунчалык 3-4 күндүн ичинде мындай чыдабай кетерлик абалга жеттик да. Ушундай шартта, ошондой тамак аштар менен, ошондой жатаканада телефонду мисалы атайын убакыттарда эле колдоно алышат. Чыныгы мырзалар экенине баа бердик. Анан Маргун деген жерге бардык, азыркы Мурас деп аталат экен. Анан Бужуум деген жерге бардык. Айтор ошо айылдары дагы эсте калбай калды. Ошол кече эле кайтып келгенбиз. Кече эле келдиңиздер,
Баракелде. Жакшы. Ушул бир апта аралыгында ушул чегерачыларга барып сонун маанайлар тартылып келген экенсиздер. Жөн гана маанайлар тартылып келбестен алардын жашоосу менен да жашап келген турбайсыздар. Жашоосу менен кадимкидей алар ичкен суудан ичип, алар дем алган абадан дем алып, алар жүргөн издер менен жүрдүк. Баракелде. Болгону ошол курал жарак колдонгон жокпуз, колдонбой эле коелу. Үйрөнгөнгө мажбур болбосок экен деген тилек. Ооба, туура айтасыз. Анан албетте бүгүнкү майрам тууралуу дагы белек бердиңизби бирөө жарымдарга бүгүн? Же белек алдыңызбы өзүңүз? Биз белек алдык. Аябай Кимдерден белек алдыңыз? Гүлдүк ошол жактан Баткенден баягы ошончо кыз жигиттер жүрдүк. Жигиттерибиз көп эле, бирок 4 эле селки барганбыз. Селки деп кетейин. Анан ошол жерден баягы ыраазычылык баракчаны каяка кимге жазалы деп сурап калышты. Анан жигиттерибиз биздин майрамыбызда кыздарыбызга белек болсун деп ошону берип атпайбы гүлдөрү мененчи. Анан күлдүк аябай. Мына кыз сыйлагандары ушундан белгилүү болду деп дагы баа бердик. Ошол белекти көтөрүп алып келдик. Анан өрүктөн салып, артынып алып, Баткендин өрүгүнөн. Өрүк сарылып Баткенге барып, өрүктөрдөн алып, гүлдөрдөн ыраазычылыкка аталып, 4 селке салып келген экен барып десеңиздер. Жакшы. Анан негизи бияктан үй бүлөлөрдөн, туугандардан белек бердиңизби? Бирөө жарымга бүгүн берилексиз. Жок, берген жокмун. Мен эми жолдошум деле жок, жигитим деле жок. Ошондуктан менин эркектерден биздин үй бүлөдө балам гана бар. Балам келсе, эртең бүрсүнү келет, ага атайын өзүн тандатып албасам, ал көп нерсе жактыра бербейт. Уулуңузга демек белек даярдайт экенсиздер. Жакшы, эң сонун. Чыгармачылык жааттан сүйлөшөлү. Кандай болуп атат? Негизи журналисттердин билесиз да. Журналисттердин эң жаманы бул ким билесизби? Билбейт экенмин. Билбейсизби? Не жаңылык деп суроо бергендер ошол журналисттердин эң жаманы да. Ошол суроодо мен бүгүн жаман журналисттердин катарын толуктап эле. Шаблон суроолорго шаблон жооптордо жооп берейин деп, бирок сурап туруш керек. Сурабаса чыгармачыл адамда жүрүш болбойт. Албетте. Бул мен ушул өткөн жылдын аягында аябай бир 10 чакты ыр жазып ийдим. Бул дагы болсо чыгармачылыгымдагы куржундун көбөйүшү, салмактанышы деп билем. Мурда күйүт, кайгы, армандарды ырдасам, бул ирет баягы аффирмация деп. Баягы жарымым сен белең деген сөзү Чыңгыз Турдубековго таандык чыгарманы ырдадым. Өмүрлөш болсом сизге мен деген Канчыбек Жусуповдун ырын ырдадык. Анан Агатай деген сонун чыгарманы ырдадык. Ал аябай учурдун кыздарга дагы, балдарга дагы аябай жагып атат, агатайларга өзгөчө жагып атат дегендей сөзү Фаризат Асанкалый кызыныкы, ону Бакыт Сейталиевдики. Анан ушул көп жылдан бери, 18-19 жылдан бери ырдап жүргөн ошо түрк тилиндеги Офов деген чыгарманы суроо талабы көп болгон үчүн ар дайым түркчө ырдоого туура келчү. Анан ошону кыргызчалатып Эрнест Түмөнбаев деген акынга жаздырып, ошол эле обон менен түп нуска ырдап атам. Жок деп аталды. Бул айымдардын баягы ураанындай болуп калды. Себеп дегенде сөздөрүндө жок, эми болду, күйүнбөймүн, жок, тагдырга багынбаймын, тарынбаймын деген сөздөр бар. Буюрса ушундай болуп атат. Дагы жана башка көп ырлар бар. Кара жаным деген ыр бар ортосунда. Жакшы. Анда бул учурдан пайдаланып бүгүн өзүңүз эми колуңузга комузду алып келгенден кийин албетте бир жагымдуу чыгарманы суранайын. Себебинде биздин убактыбыз өтө тар болуп баратат. Комузду ырдатпай кетсем болбойт. Ооба. Кайсы чыгарманы? Мен эми ошо тематикага жараша ырдайын деп, ошо Кубанычбек Маликовдун сөзүнө жазылган Келген жок деген чыгарманы аткарып бергим келип атат. Эми кайгылуу болуп калат, бирок ушул аскерлердин жана ардагерлердин урматы үчүн тазим деп ырдап берейин.
досмой атасы кеткен бир өнүн кайрылып кайра келген жок бешиктен ой бешиктен ой жаткан баласын бир жолу чиркин көргөн жок бир жолу чиркин көргөн жок баласы кеткен бир өнүн жадырап кайра келген жок жайкалган жайкалган ой аппак сакалдуу атасы улун көргөн жок атасы улун көргөн жок бүкчүңдөп кулум келет деп сары май каткан энеси жол карай жол карай ой каран көрө албай суугандай болду денеси суугандай болду денеси. Баракелде, бар болуңуз, рашылып билдирели. Эми Үмүт айым, бүгүн кечирим сурайлы. Убактыбыз бир аз тарыраак болуп калды. Албетте кийинки эфирде убакыт ичинде кененирээк алганга аракет кылалы. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, ден соолугуңуз болсун, кармаган оозуңуз кабыл болсун дейли. Ардактуу сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Бүгүн сиздер менен туптура 1 саат бою уулуңуздар Аргин Рисбеков болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, бар болуңуздар, майрамыңыздар менен.